Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз өткөнкү видеодо ошо тумар жөнүндө сиздер менен сөз кылганбыз. Мына ошондон бери мына канчалаган мусулман бир туугандарыбыз мына момундай тумарларды бизге алып келип, ушуларды ушу жандыруу максатында бизге кайрылып жатат. Албетте бул ушул алып келген бир туугандар көз ачыктарга барып, ар кандай жол аштыруу же болбосо бир оорудан сактайт же бир болейден сактайт деген максатта кадимкидей эмне ошо сыйкырчылар көз ачыктарын ошо тумарларды берген. Мына ошо тумарлардын ээлери бизге өздөрү ачык айкын келип айтып атат. Акыйкатта мен ушу тумарды алгандан бери ооруп калдым, жолум буулуп калды, жолум ушундай бекилип калды, күйөөгө тийбей калдым, аял албай калдым деген ушундай бир пикирлерин айтып калтырып атат. Албетте акыйкатта бул туура эмес, мунун баары чоң кечирилгис күнөө ширк болуп эсептелинет. Бул мындай айтканда тумар жасаган адам биздин акыйдабызды, биздин жүрөктө ишенибизди башка жака бурат. Ошондуктан биз эч убакта тумарга ишенбейбиз. Сиз менен биз Аллахтын өзүнө ишенебиз. Ал эми мына бул сиздерге дагы бир жаңылык, өтө бир керемет жаңылык. Момундай бир өтө бир кооптуу бир желмогуз сыяктуу болгон бир нерселер бизге эмне алып келинди. Карасаңыздар болот. Мына бул жерде карасаңыз сүрөткө бул түйүн, ачык айкын түйүн, карасаңыздар түйүн. Эми бул түйүн, бул жерде эки жубайдын сүрөтү бар экен. Анан бул жерде түйнөгүч, анан могу жиптер менен майдаланган, байланган, түйүн менен түйнөгүч байланган. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жагында осо коргошун сыяктуу бир таш экен. Кадимкидей таш мына. Мына көрсөңүздөр болот. Мына бул жерде кадимкидей, даже таш эмес экен, бул жерде магнит экен. Кечиресиздер, магнит экен. Мына бул магнит, бул кадимкидей жабыштырып бүт неме кылган. Бул жерде ошол экөөнүн мындайча айтканда бактысын бекитүү, бактысын бекемдөө же мамилесин бекемдөө ниетте жасалган. Ошол эле учурда тескерisi, ушун тескерисинче буну ажыраштыруу максатында да жасалышы мүмкүн да. Ошондуктан ушундай түйүндөр боло турган болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге алып келиңиздер. Сөзсүз түрдө биз мына ушуларды толугу менен жандырабыз. Албетте бул нерсе Кудайдын астында кечирилгис күнөө. Урматтуу бир туугандар, бул аябай жаман нерсе. Бул өтө бир жаман нерсе. Адамга бул өлүмгө чейин алып бара турган бир сыйкыр нерселер. Ошондуктан ушулардан сиз менен биз кооптонуп, сиз менен биз андан көрү эмне Аллах Таалага көп-көп ибадат кылып, көп-көп дуаларды, көп-көп коргонуу дуаларын окуп, Аллах Тааладан коргонуу сурайбыз. Анан албетте муну дагы сиз менен биз жандырабыз, Кудай кааласа. Анан бизге дагы биз канчалаган бизге да тумарлар келип атат, ушундай сыяктуу. Бирок бизге мына акыркы учурларда ушулар келип отурат. Эми ушуларды биз дагы Кудай Таала, Аллах Тааланын буйругу менен, Кудай буйруса, ушуларды биз жандырып аракет кылабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерде суроолор болушу мүмкүн. Буларды кантип жандырса болот? Азыр сиздерге иншалла көрсөтүп беребиз. Азыр жаныбызда отурган рукуячы, эң мыкты дем салуучу Бакыт Токталиевич деген шейхибиз сиздерге азыр көрсөтүп берет. Анан биз албетте сиздерге азыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дуалаган боюнча бир окуяны айтып берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир яхудилер дуалап, аны төшөккө жаткырып койгон учурда, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнө эки периште келет. Эки периште кирген учурда ошо бир периште башында, бир периште аягында отуруп, анан кийин бирөөсүнөн бирөөсү сурап, буга эмне болду дегенде, бирөөсү айтат, бул сыйкырланган, буга сыйкыр таасирин тийгизди деп. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга толугу менен ошо периштелер эмне айтып берет. Көрсө, мына ошол тарака, кадимкидей тарак, танана турган тарака, 11 тиштүү тарак бар. Ошонун ар бир тишине ушундай момундай чачка окшогон атайын бир түйүн байланган тарака түйүн кылып байлап туруп, аны бир кудуктун ичине, бир таштын астына бекитип койгон. Мына ошондо периштелер пайгамбарыбызга толугу менен маалымат берип, анан кийин ошол пайгамбарыбыз чочуп ойгонуп, анан эки сахабаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиберип, ошол эки сахаба анан ошол эмнени алып келет, жанагы таракты алып келет. Алып келген учурда ушундай сыяктуу бир түйүн байланган, ошол жанагындай ушундай бир чач сыяктуу түйүн байланган, тарака байланган түйүн, ошону кадимкидей кармаганда Аллах субханаху ва таала эки сүрөнү түшүрөт. Бул сүрөлөр Фалак жана Нас сүрөсү. Биринчиси 5 аят, экинчиси 6 аят. Мына ошо ар бир аятты окуганда жана тарактагы түйүн кадимкидей чечиле берген. Мына ошо чечилген учурда эң акыркы аятты окуганда пайгамбарыбыз толугу менен
ушундай чечилип кетет. Мына ошондой ошол учурда пайгамбарыбыздан бул бизге чоң үлгү болуп калды. Ар бирибиз мына ошо сыйкыр, жиндерден, ар кандай дуалардан сактаныш үчүн Фалак, Нас сүрөлөрүн, Ихлас сүрөнү койсок, Аятал Курсуну койсок, көбүрөөк эмне пайда болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошондуктан сиздерден бир өтүнүч суранып кете турган нерсе, ушундай нерселерди мына көрүп атасыздар. Бул жерде мына азыр окуп, Бакыт шейхибиз окуп, түйүндү чечип атат. Ар бир түйүндү чечип атат. Караңыздар, мына окуп атат. Түйүндөрдү чечип атат. Ошондуктан сиз менен биз кандай нерсени таба албайлы үйүбүздө ошондой нерселерди бизге алып келип бериңиздер. Биз иншалла чечип беребиз, Кудай кааласа. Аллах разы болсун. Мына Бакыт дамылабыз, устазыбыз мына өзү көрсөтүп берип атат. Аллах разы болсун. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарды иншалла жараткан Аллах Тааланын өзүнө сыйынууга, Аллах Тааланын өзүнөн жардам суроого чакырып кетет элем. Ушундай нерселер болсо бизге алып келип бериңиздер. Аллах Таала баарыңыздарга жардам берсин, шифа берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.